Автоматтардын окторун ташып бараткан 3 жигит кармалды. Булар эмнени көздөп жүрүшкөн? Азыркы бийлик жер астында эмне кыймылдап жатканын билет. Азыркы бийликти колдойлук жана Кыргызстаныбыз өнүксүн. Видеого лайк басып биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сокулукта автоматтын огун ташып бараткандар кармалды. Сокулук районунда ок дарыларды ташып бараткандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 14 январда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга шектүүлөр былтыр 12 декабрда маалымат алган, факты каттоого алынып, курал-жарак, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү негизинде кылмыш иши козголгон. 11 январда Сокулук айылында шектүүлөр бара жаткан унаа токтотулуп, текшерүү учурунда 86 даана ок дары табылган. Соттук баллистикалык экспертиза 86 патрон жана автоматтарына тиешелүү экени аныкталган. Шектүүлөрдүн өздүгү такталган. Алар 1994-жылы туулган, мурда соттолгон жарандар болуп чыкты. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда.